Сиздер могул жерде акча бөлүшө албай ушундай бир Жок, кандайдыр бир андай коррупциялык нерсе элементтер ушундайлар катталган эмеспи? Жок. Мен эч кимге кайрылгым да келбейт. Себеби дегенде эч кандай бизди колдогон киши жок да. Ал боюнча билдирүү берген жабабыз деп. Келишим дагы ошол июньдун бирине чейин эле болчу. Элиза каалаган жерине барып иштей берсин. Бекти башка бирөө, любой бирөөнү алып келе берсин, мен каршы эмесмин. Мен азыр мен кетем деп айтпайм, кетпейм. Мен ушул жерде менин да эмгегим чоң. Дал мына менин артымда турган жер үлүшү буга чейин бала бакча болгон экен. Бирок 30-35 жыл мурун Күзгө чейин биз дагы балдар талаада калбайт, балдардын баары жакын ара жактагы бала бакчаларга бөлүштүрүп барат сөзсүз түрдө. Мен кооптонуп атам да балдар кайсыл жакка барат депчи. Ушуну көрүп туруп ачып берген чоңдорго да мен таң калам да. Андай нерсе. Эми айлыгыңар деле кичинекей, мен таң калам да, эмнени талашып, эмнени бөлүшө албай атасыңар? Салам достор, бүгүн Токтогул шаарынын Бала Чычкан айылына келдик. Достор, менин артымда турган бала бакча Нур Пейил бала бакчасы. Мына ушул бала бакча азыр жабылуу астында турат. Дал ушул бала бакчада 75 биздин бөбөк билим алат экен. Өзүңүздөр билесиздер, мен билимге өтө басым жасайм да, анткени билимсиз биз эч качан өнүгө албайбыз. Азыр бул эми эмне үчүн жабылайын деп атат, жана биздин мамлекеттик жетекчилер, муниципалдык жетекчилер бул боюнча кандай чараларды көрүп атат, жүрүңүздөр өздөрүнөн сурайлы. Жабылып калса бул чатак. Баса белгилеп айтып кете турган нерсе, Бала Чычкан айылында бала бакча жок экен. Бүгүнкү күнгө чейин. Анан 2011 жылдан мына 2025 жылга чейин дал ушул жеке менчик үйдө бала бакча уюштурулуптур. Дээрлик 14 жыл. Мына ошол азыр үйдүн ээси бүгүнкү күндө ошол бошот берүү билдирүүлөрүн берген экен. Ушул боюнча эже сизден бир аз сурасак, саламатсызбы? Менин атым Болот. Мен Токтогул шаардык кеңешинде депутатмын. Анан 1-2 суроом бар эле да. Бүгүнкү күндө бул бала бакча сиздин баягы жеке менчик корооңуз турбайбы? Анан буну бошотуп берүү боюнча сиз ушундай билдирүүлөр таштаптырсыз. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, мунун чын төгүнүн, анткени бала бакча бизге билесиз аябай керек. Бул айылда бала бакча будан башка жок. Анан ушу эмне үчүн мындай чечимдерге келдиңиз? Чындыгында ошо билдирүүңүз чынбы? Ошону билейин дедим. Мен чын билдирүү бердим. Себеби дегенде мен иштей берсин жаңы садик ачылганга чейин деп эле чечип атканбыз. Арендасын 30 000 алабыз, налогун төлөйбүз. Өзүм 3 саат менен иштейм, 16 000, 17 000 айлык алам. Анан эми иштей берсин эле дегенбиз, эл үчүн деп эле. Анан ушу жаңы директорибиз ушу жерде мурда тарбиячы болуп иштеген. Ошол Элиза Турукманова деген. Ошол мен ордумду да бошотуп бердим. Мына конкурска барды, 3 жолу өтпөй келди. Бирок мага покой болбой калды да. Себеби дегенде мына текшерүү келет, мени уюштурду дейт. Мени болсо директорлук орунду талашып атат, элдин баарына жайып, элдин баары эле эмне талашып атасың өзүң бергенден деп эле мени элдер аябай эме кылып атат да, мага аябай обидно болуп атат. Өткөндө дагы мен кызым менен урушуп кеттир. Себеби дегенде мына группаны көрсөңөр, жаңы группа ачкан бул. Ал группада эч кандай условия жок. Ошол условияны ачып, ошону көрүп туруп ачып берген чоңдорго да мен таң калам да. Анан балдар тыгылып, ошол жерде 25 бала тыгылып аткан, азыр 20дай бала болчу, азыр эми балдар келбей деле калды, азыр эле 5-6 бала келип атат. Анан эми ошол боюнча ата-энелер өздөрү арыз жазышыптыр. Мен аны билбейм, курса дел эмесмин. Анан эми ошону дагы мени уюштуруп атат. Депутаттар келди. Балдар жерде жатып атат деп. Как раз депутаттар келатканда депутаттар келатат. Анда мен сменде болчумун. Мынакей, пожалуйста, срочно жерден балдарды алгыла. Келбеген балдардын ордуна жаткыргыла деп балдарды ошол жака жаткырып, мисалы мен эч кимге айткан эмесмин, муну азыр силерге эле айтып атам. Ушунчалык мага күч келди азыр. Давлением көтөрүп. Сиз демек мындай ушу жеке бул жерде кызматкерлердин келишпестигинен эле жабылган атабы? Ошого жеңиңиз келип атабы? Мен жетекчи менен келише албай калдым, мындайча айтканда. Ошон үчүн бала бакчаны жабыш керек. Жабам деп эле. Буга мен башка алым жетпейт. Бул аябай тилдүү, кыйын, сөз тапканга кыйын. Мени канча коллективнасында да тилдеп урушуп жүргөндө да мен муну деп айтыша алчу эмесмин. Анан айына 30 000ден аласызбы же жылынабы? Сентябрдан баштап мен арендага отургуздум буну. Ага чейин 15-16 жыл жөн эле иштеп келген бул садик. Жеке сиз белек кылып эле аренда деп эле иштеп келген. Мен өзүмдүн алган айлыгым, күйөөмдүн алган кароолчулук айлыгы эле. Анан эми
Азыр эми эгерде бала бакча жабылып кала турган болсо, өзүңүз болсо ушул жерде иштесеңиз, мен кооптонуп атам да, балдар кайсыл жакка барат депчи. Эми өкмөт айтып турган, кыздарга келип айтып турган, эми мэрия тияка барат деп атат деп. Мына бул жакта сиз жетекчилик кызматта экенсиз, анан сиз менен келише албай бул жакта кызматкерлер, анан бул жабылган турат дейт да. Анткени мен чыдай албай калдым, сиз моралдык жактан басым кылып коюп турсуз деп бул жакта жаңы эле кызматкер айтты да. эч кандай коллективде ызы чуу келишпестик болгон жок. Мен Венера эже ушул садик 2011-жылы ГОСко киргенден баштап чогуу иштешебиз. Венера эже мен билбейм, ою кандай келишпестик болгудай, мен Венера эжени басмырлап эч нерсе кылган жокмун. Өзү суранган саатты коюп бердим. 3төн кийин саат 3төн кийин коюп бер деди. 3төн кийин келет, 3 саат иштейт кетет. Буга чейин арызданып, мисалы, эгерде ошондой ыр-чыр болгон болсо, райондун жетекчисине, билим берүү бөлүм жетекчисине, же болбосо акимге, мэрге бул жөнүндө билдирүү берип, ушундай биз келишпей атабыз деген учурлар катталды беле? Жок. Кагаз түрүндө. Жок. Венера эже мага болгону 11-май күнү биз каникулдан тарап жаңы келип, биз коллектив мынакта субботник кылып атканда мага кыздардын көзүнчө билдирүү берди. Ал числосу 30-апрель экен. Мен 11-май күнү колума алып атам эже деп числосун оңдоп турдум. Анан 12-май күнү мен мэрияга бардым сразу эле. Эженин билдирүүсүн тиркетип артына садик ушундай ишмердүүлүгү токтотулсун деп жазыптыр. Ал билдирүү бар менде, копиясы эженики. Мэрге жаздым 12-майда жаздым. 14-түндө районго жаздым, Буржиевага. 16-майда акимге кирдим. Акимге кирсем, аким 19-майда Максутбаевка мына биз уже аракетибизди кылып атабыз деп билдирүүнүн шап башына Максутбаевка тапшырма берген, мага зам аким жөнөттү. Анан бул жерде эч кандай мен түшүнбөй атам, эмне себептен ал бул эжеден да өзүнөн сурадым, биз мэрге бар электе арендасын көтөрсө иштетесизби десем, жок, мага жабылса болду, мен да өз оокатымды кылайын, элге ачсам деле жакшы сөз укпайт экенмин деди. Анан мэрияга киргенде деле мэр суроо берди, эже келишимди токтотосузбу деп. Дегенде Айтмырзаева Венера эже айтты, мен бул убакка чейин балдарым мени укчу, азыр мен балдарымды уга турган заманга келип калдык, өкмөткө жакшы эле иштеттик деди. Бирок чындыгында жакшы эле иштеди бул жерчи. Бүт ата-энелердин спонсорский менен эши, калга көп нерселери ата-энелердин спонсорский менен болду да. Анан мэр унчукпай эле андай келишимди токтотобуз деди бул эже. Мага кереги жок, балам ошо бирдеке, бизге күн суук түшкүчөктү сентябрга чейин бошотуп берсеңиз, сентябрдан кийин биз ушу бакчанын эми көрүнгөн жагы калга тешиктери ачылды, ошону биз жаап, ремонттоп, биз ишибизди, оокатыбызды кылалы дедик. Ошондой чечимге келдим деди. Анан мэр макул деп эле эжени чыгарып берди. Будан 14 жылдан бери ушу бала чыкканда бала бакча жок экен да. Ошол бүгүнкү күндө билдирүү бериптир, анын мурунку жетекчиси, үйдүн ээси. Эгер ошол жылып кете турган болсо, кандай чараларды көрүп атасыздар? Алдын ала кандай иш чараларды алып барып атасыздар? Сүйлөшүүлөр болуп атабы? Ошол боюнча бир кадамдарыңызды билдирип берсеңиз. Ал боюнча билдирүү берген, жабабыз деп. Келишим дагы ошол июньдун 1-ине чейин эле болчу. Келишим бүтөт, аны менен бүтсө болду, башка иш алып барбайбыз. Анан кийин күзгө чейин биз дагы балдар талаада калбайт, балдардын баары жакын ара жактагы бала бакчаларга бөлүштүрүп барат сөзсүз түрдө. Бол жолдоп ошо кайсыл жерге пландап атасыздар? Бол жолдоп так айтпайм азырынча. Ошо жакын арада деген өзүңүз. Ошо биз да элге жооп берип коюшубуз керек да, болот айткан иш. Мен жооп берип атпайм сизге. Сизге жооп берип атам. Сөзсүз анда 2025 бала бакча уюштурулат, а? Сөзсүз түрдө. Бала чыккан ичине же аралгабы? Эми аны көрөбүз. Ошо дагы 3 айлык мөөнөтүбүз бар, уюштуруу маалында көрөбүз. Азыр эми бул бала бакча жабылып калса түшүнүп турасыз да азыр, а? Кандай чоң көйгөй жаралат? Мен түшүнүп туруп, канча деген үй бүлө мисалы билдирүү келер менен мен бара турган жактарга бардым. Кайрыла турган жактарга кайрылдым. Эми бул помещенияны жогору жак чечип берет. Демек буга чейин такыр уруш болгон эмес, талаш болгон эмес. Эч кандай арыздар катталган эмес. Мен эч кимге кайрылгым да келбейт. Себеби дегенде эч кандай бизди колдогон киши жок да, мындайча айтканда. Мен арызданганда деле мени эч ким колдобойт, все равно менин сөзүм эч кимге өтпөйт. Ошон үчүн мен болбосо мен текшерүү келип атат.
анан эле келип эле сен ошойке сен күнөөлүккесиң, сен тете каршыланып барып атпсың, баарын сен кылып атыптырсың деген эле сөздөр. Кимдер айтып атат аны? Мына кызматкерлер эле айтып атат, эл айтып атат мынакей. Ошондо так күнөөнү эмне деп атат сизге? Ой, мен депутаттар текшерип келсе деле мен күнөөлүү экенмин. Акемдин келини урушуп кетсе деле мен күнөөлүү экенмин. Кызым менен урушту, мынакей кызыма деле күнөөлүү экенмин. Күйөөмө чейин күйөөң ит, атаңар ит деп айткан экен, ага деле мен күнөөлүүмүн. Мага эмне кереги бар ушундайдын? Мен күйөөмө чейин азылып атат, мага өйдө төмөн болуп атат. Мага кереги жок муну, мага покой керек. Жабылса жабыла берсин сайтык мага. Азыр эми могу бала бакча жабылып кала турган болсо, айылдын баардыгы эртең кыйынчылыкка туш келет да, чындыгындачы. Ошондо көп, андан да көп сөзгө калып калам деп ойлобойсузбу? Мен ойлобойм. Мен мисалы үчүн ушул убакка чейин жакшынакай болуп иштеп келгем. Мына 16 жыл, 17 жыл ошол жерде иштедим. Бир киши менен деле конфликтте болгон эмесмин мен. Элизе каалаган жерине барып иштей берсин. Бекти башка бирөө, любой бирөөнү алып келе берсин, мен каршы эмесмин. Мен бирок өзүм иштебейм. Мени талашып атат деп да айтып атыптыр. Тете элдердин баары жаңы жолдон бери сурап атыптыр. Катыныңды берип алып деп күйөөмөн сураптыр. Сурап атыптыр. Эмне сен ордун өз убагында өзү макул болуп берип алып анан кийин кайра талашып атат деп. Ушундай сөздөр аябай аралап кетти да. Сиздер могул жерде акча бөлүшө албай ушундай бир Жок, кандайдыр бир андай коррупциялык нерсе элементтер ушундайлар катталган эмеспи? Жок, андай нерсе. Эми айлыгыңар деле кичинекей, мен таң калам да, эмнени талашып, эмнени бөлүшө албай атасыңар бул жерде? Же эмне характериңер ушунча начарбы? Характериңер азыр жалпы айылга тийген турат да, ушул боюнча сиз жооп берсеңиз. Талашкан эмнеңиздер бар? Талашкан эч нерсебиз деле жок. Аны эмне сизди кетсин, сиз кетсеңиз жумуш уланат дейт. Сиз кетпесеңиз ушу бала бакчаңардын баары менен кеткиле дейт. Ушундай талап болуп атат да. Эми аны жогору жак чечет, аны мен өзүм айта албайм. Райондук билим берүү бөлүмү чечет ал нерсени. Ал нерсе мен азыр мен кетем деп айтпайм, кетпейм. Мен ушул жерде менин да эмгегим чоң. Дал мына менин артымда турган жер үлүшү буга чейин бала бакча болгон экен. Бирок 30-35 жыл мурун, бирок ушул Бала Чычкан айылында бүгүнкү күнгө чейин бала бакча жок экен. Азыркы иштеп жаткан бала бакча 2011-жылы түптөлүп, мына дээрлик 15 жыл иштеп атыптыр. Эң кызыгы, бүгүн ошо бала бакча көчкөнү туруптур. Ал жердин жеке менчик ээси бошотуп бересиңер деп атыптыр. Мына ушул боюнча иликтөөлөр жүргүзөбүз. Бул бала бакчанын орду өзүңүздөр көрүп атасыздар, мындай курулуштар курулуп калыптыр. Буларды ким алган, кайсыл кагаздардын негизинде алган, мына ушунун баарына жооп издейбиз. А сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар, лайктан басыңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар, ошентип мага жардам бериңиздер. А биз болсо чындыктын аягына чыгабыз.